кыялданып, максат коюп, аракетке көчүш чындап кыйын. Андан көрө жаткан оңой. Жертва болуп жаткан аябай оңой. Мен ийгиликке жетпей атканым ата-энем күнөөлүү да. Же күйөөм күнөөлүү, же аялым күнөөлүү деп жаткан өтө оңой жатып ал ошондочу. Өтө оңой да, мындай кайф да это состояниечи. Ал эми жок. Мен өз жашоомдун жоопкерчилигин өзүм алам. Байыш мага эле керек. Бактылуу болуш мага эле керек деген адам ошентип аракет кылган адамга кыйын да. Напсисин жеңе алган гана адам ошондой автор позициясына өтөт. Түшүнүктүү? Ошондуктан көпчүлүк адамдар жертва болуп, ошол состоянияга, зона комфортуга кирип, ар кимди күнөөлөп эле ыйлап сыктап жүрө берет. Бирок со стороны караганда адамдар ойлойт, бул байкуш кыйналып атат депчи. Бирок акыйкатта кайф, ага жагат ошентип жатканчы. Эгерде адам жертва болгон адамга жакпаса, ал турмак, ал кыйын болсо да аракет кылмак, демек ага жагат. Ошондуктан эгерде айланаңызда ошондой жертва адамдар болсо, аларды куткарыш вообще кереги жок. Көп адамдар ошондой жертва адамдарды куткарам деп өзүнүн энергиясын, өзүнүн бүт фокусун ошого арнап, акырында өзү сыгылган лимонго окшоп байкуш болуп калат. Жакының өзгөрбөй атабы? Пускай жата берсин. Себеби дегенде анын бай болуу, бактылуу сага эмес, анын өзүнө керек. Өзү жоопкерчилик үйрөнүш керек. Ал сен болсо бүт фокусуңду өзүңө кой. Өзүң өнүктүр. Анан сен сыяктуу жашоодо жашагысы келгендер сен артыңан өздөрү келет. Эгерде сен жашооңдогу баардык адамдарды куткарып тажаган болсоң, баардыгын спасать этип тажаган болсоң, анда жашоонун акыйкатына кел. Биз кантип Кудай ролунан чыгып, куткаруучу бул кимдин ролу? Кудайдын ролу да. Кудай ролунан чыгып, өз жашоосу менен алектенген чыныгы пенденин ролуна келебиз. Жана ошол жакта ийгиликтер болот. Ал үчүн акыйкат сөзүн жаз, мен сага 5 бекер сабак жөнөттүм.